Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Мен сиздерге Көгөйдөн 45 сойтук участогу менен 2 кабаттуу болгон, огороддун баары жык жыйма алмага толгон ушул үйдү тартып бермекчимин туугандар. Дареги мына ушул Ленин көчө, Ленин көчөсү 374. Мындайча айтканда 13-тү көздөй баратканда 13кө жетпей, оң жак бетте ушул заңгыраган тамды көрө аласыздар. Бул участоктун батыш менен чыгышы мындайча айтканда туурасы 50 метр, ал эми узундугу болсо туугандар 90 метр. Барыңыздар эле таң алсаңыздар керек. Мен да чын эле таң алдым. Ушундай 45 сойтук ушундай участокто ичин баары алма, баарын тартып берем. Бул үйдүн мынакей сырткы фасады. Үйдүн ичине да киребиз. Видеодон алыстабай туруңуздар. Кирип келгенде эле мына бул жери навес, тегерек четин баары гүл, ёлкалар. Караңыздар, аураны өзүңүздөр байкап атасыздар. Тегерегин баары тосулган. Бул жактарда шабдалы. Огород жагын мен сиздерге бир тартып берип коеюн, анан бул үйгө киребиз. Анан кийин үйдөн чыккандан кийин мен сиздерге бул огороддогу баардык алмаларды тартып берем туугандар. Мынакей туугандар, караңыздар. Эмне деген керемет. Сад, мындайча айтканда сад. Алма бак. Мөмөлөрүн караңыздар туугандар, ийилип жерге тийгенче шак алып тур туугандар. Кызыктын баары астыда, анда эмесе биринчи мен сиздерге үйдү тартып берейин. Андан кийин огород жагын өтөбүз. Огород жагын мен бир сыйра көрүп чыктым. Чын эле таң алдым, аябай суктандым туугандар. Өзүм алып алсамбы деп ойлонуп кеттим, мен кызыгып кеттим. Киргенде эле мынакей жакшы эшиктен салгам, бисмилла. Бул жери бут чечерден түз киргенде эле бул жери туугандар холл. Үйдүн размери аябай чын эле чоң экен, 14кө 13. Бул жерде холлун размери 7ге 5. Холлдон бул жака кухняга кирет экенбиз. Нар жактан эшикке да чыгып кетсе болот. Нар жак менен да бул кухняга кирип, кухня аркылуу үйгө дагы кирип кетсе болот. Биринчи этажды бүтүрүп алайлы биз анда. Түз киргенде эле зал. Залдын чоңун көрүп атасыздар өзүңүздөр. Залдан кийин эле залдын размерин айтып берип коеюн. Бул да менимче бир 8ге 6. Бул жагы ушундай спальня кылса да болот экен. Жана ошондой эле жүк жыйылуучу дагы атайын гардеробный комната да кылып койгон экен. Бул жака киргенде мынакей. Бул залга кирдик, жана оң жака киргенде дагы бул жакта бир зал бар экен. Мини зал деп койсок да болот. Бул залдын размери бул эле чоң экен, бир талай эле. 5ке болжол менен 7. Бул залдан бул жака дагы бир спальняга кирсе болот. Же болбосо коноктор жатуучу бөлмө деп койсок да болот. Бунун размери 5ке 6,5 болжолу. Бул жагында болсо, бул эшикте атайын кладовка, салаттарды, банкаларды сактаганга. Экинчи этажга көтөрүлөбүз. Туугандар, бул жерде караңыздар. Экинчи этажга көтөрүлүүчү баягы лестницаны гардеробный кылып, баягы раздвижной кылып, ушундай эшик кылып койгон экен. Бул жагында пайдаланса болот. Үйдүн сыртыдагы утепление болгон, жана 2 этаждын ортосуна плита коюлган. Анда эмесе биз кеттик экинчи кабатка. Үйдүн чоңуна өзүңүздөр баа берип туруңуздар. Мына экинчи кабатка көтөрүлдүк. Көтөрүлгөндө эле сол жагына кеттик туугандар. Бул жагына дагы бир душ санузелдер бар экен. Бул экинчи кабаттагы душеваясы. Бул жагында мынакей чоң родительский спальня. Нар жагында баягы балконун от жагылып кошуп жасап койгон экен. Негизинен бул жак балкон болмок экен. Мен сиздерге ушул экинчи кабаттан пайдаланып огород жакты тартып берип коеюн. Караңыздар туугандар. Бул жакка чейин бүт алма бак. Огороду жык жыйма алмага толгон экен. Бул жанында сарайлары мынакей.
сарайлары, чөпканалары. Үстүнөн да бир жакшы көрүнөт. Нестерге тартып коеюн үстүнөн. Бул жерден чындыкка чыгып кетүүчү атайын ход калтырган экен. Кийинки бөлмөлөргө өтөбүз туугандар. Бул жакта дагы бир спальни. Бул жагында дагы бир спальни бар экен туугандар. Бунун ичине кирсең адашып кетчү дейсиң го. Бул спальнинин размери 5ке 6. Бул дагы болжол менен 4ке 6. Кийинки бөлмө. Бул жагы менен 2 детский спальниге кирсе болот экен. Бул жерде баягы сабак окуй турган балдардын атайын бөлмөсү ушул жактан эле мынакей. Бул жагында чакан спальни. Размери 4ке 5. Жана бул жагында дагы бир спальни ушундай чакан. Бул жактын размери болжол менен 5ке 4. Туугандар, мынакей бөлмөлөрдүн баарын тартып бүттүм. Анда эмесе эшикке кеттик туугандар. Кызыктын баары да астыда. Банялары, временкалары, бул жакта складтары баары бар. Даяр, мындайча айтканда бул үйгө келип эле жашайсыздар туугандар. Мынакей мен айткан жанагы кухня ушагы менен да кирсе болот. Бул жагына кухняга кирет экен. Бул жагы мынакей баня. Топка бул жерде баняларын баары иштейт экен. Жууна турган жерлери баары кафелденген. Бул жагында кладовка, склад. Бул жагында да ошондой эле склад. Бул жана мен үстүдөн тартып берген сарайлар, мен иш жагында бир көргөзүп коеюн. Чоң сарай экен чын эле. Сарайдын размери менимче бир 10го бир 15тей болжолу. Мына туугандар караңыздар. Алма бакты. Караңыздарчы туугандар. Суктана тургандагыдай алма бак экен бул жагы өзүнчө эле. Алмалардын ушунчалык ийилип чагалганын көрүп өзүм таң калып атам. Бул жагында да маневр кылыңыздар, мынакей алмурттар, жаңы көчөттөр. Аралайлы биз анда эмес иш жагын. Мына алмаларды уже үзүп сатышып атат экен, караңыздар, канча коробка. Бул эжеден мен сурадым, негизи 10 тоннага чейин алма алышат экен бул жакта. Эгер жакшы баа болуп сата турган болсоңуздар, бул 1 жылда эле 600 000 киреше бере тургандагыдай алма багы бар экен, караңыздар. Алманын түркүн сорттору, бардык сорттору. Алмуруттар, сливалар. Тегеретте бүт слива менен слив отурулуптур. Бул жактарында жаңы көчөт алмуруттар. Мынакей превосход алмалар. Караңыздар. Меле. Аразынан туугандар аралап эле жүрөрүң келет экен да чыккың келбей эле. Ушул жерге кровать коюп алып, жайдын күндөрү жатыш керек экен да, эс алып кулак мурун тынч. Узунлугу 90 метр. Караңыздарчы, эмне деген алмалар. Пай. Bunun огороддун этегине айлы чыга элекмин туугандар мен. Бирөөгө зар, бирөөгө кор деген ушул туугандар. Бирөөгө ысык керек, бирөөгө суук керек. Мына эми жеттик биз границага. Кыскасы туугандар, бул жерди сатып алып туруп эле бала чакаңыздар менен келип ушул жерде бак иштетип эле бул бактан эле бир канча киреше киргизсе болот экен. Баасын айтайын анда силерге.
12 миллион сом сурап жатат. Өзүңүздөр да сүйлөшүп көрүңүздөр, балким түшөт, балким варианттарды да сунуштасаңыздар болот. Негизи ошого татыктуу эле экен туугандар. Өзүңүздөр деле эсептеп көрсөңүздөр, бул жерде 45 сотик участок канча баа болот. Ошондой эле бул тамдын чоңдугун көрүп атасыздар. Жана ошондой эле бул алма бакты көрүп атасыздар. Бул алмалар эле жылына негизи бир 10 000 долларга чейин киреше берет экен туугандар. Жакшы иштеткен болсоңуздар, бул там өзүн актап кое тургандагыдай. 10 жылдын ичинде бул там өзүн актап чыгып кете тургандагыдай мүмкүнчүлүк бар экен. Мен туугандар колуман келишинче тарттым. Видеого лайк басып коебуз. Ушундай жакшы огородду кенен чоң там издеп жүргөн туугандарыңыздар болсо, жакындарыңыздар болсо, бул видеону бөлүшүп коюңуздар. Келерки чыгарышка чейин сак саламатта калыңыздар.